Куткаруу үчүн жоопкерчилигин тапшырган. Антип улуу Кур'ан-ы Каримди берди. Ыйык, кереметтүү, данышманга толо, өкүмдөрү адилеттүү, сөздөрү бардыгы, окуялары бардыгы чын, бир дагы шек күмөнсүз, кыямат күнгө чейин сактала турган ушундай Алла Таала мужиза китебин сиздерге, биздерге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берди. Ошон үчүн Алла Таалага шүгүр келтирейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай улуу неемат бергендигине чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам улуу дуаларында бүткүл үммөткө жашоонун бир жолдомосун, эрежесин үйрөткөн. Сизге, бизге керектүү нерсе эң биринчи дин. Дүйнөдө да жашайбыз, зарылчылыгыбыз бар, бул деле керек. Бирок bundan да маанилүү, түбөлүктүү кала турган ахирет ал дагы керек бизге. Ошон үчүн пайгамбарыбыз адамзатты оңдош үчүн келген. Аталарды оңдош үчүн, энелерди оңдош үчүн, соодагерлерди оңдош үчүн, жаштарды, карыяларды, балдарды, кыздарды, бийлерди, кулдарды, бардык адамзатты оңдош үчүн келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям улуу дуасында мындай дейт: Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри. Я Алла, менин динимди оңдоп бер. Анткени бардык иштерим сакталуусу дин менен. Дин менен биздин абирибиз сакталат, жаныбыз сакталат, мал мүлкүбүз сакталат турган. Дин менен бардык нерселерибиздин сакталуусу дин менен. Бала чакабыздын дагы, башкасынын дагы сакталуусу дин менен. Ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши. Я Алла, мен дүниемди оңдоп бер. Бу дүниеде мен жашоо тиричилигим бар. Жешим керек, ичишим керек, кийинишим керек, эс алышым керек, турак жайым бар, кажетим бар, зарылчылыгым бар. Ошон үчүн мен, я Алла, дүниемди дагы оңдоп бер. Кыжалатчылыктан таза жашоо бер. Күнөөлөрдөн таза жашоо бер. Менин жашоом күнөөлөрдөн таза болсун. Кайгы кыжалатчылыктардан таза болсун. Ибадат менен кооздолсун. Зикир менен, дават менен, Кур'ан менен нурлансын деп. Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади. Я Алла, мен ахиретимди оңдоп бер деп сурашабыз. Анткени түбөлүктүү турак жайым тиякта. Динимди оңдоп бер, дүниемди оңдоп бер, ахиретимди оңдоп бер. Я Алла, ушуну биз аял бала чакабызга дуа кылалы. Я Алла, мен аял бала чакамдын динин оңдоп бер, дүнүйөсүн оңдоп бер, ахиреттерин оңдоп бер. Булардын дүнүйөсүн эле ойлой бербеңиз. Булардын бул дүйнө эми келип кете турган эле, өтө турган эле дүйнө бул. Түбөлүктүү кала турган дүйнө тиякта. Ошонусун оңдоп бер деп сурайлы. Балдарыбыздын, аялдарыбыздын, бир туугандарыбыздын, ата-энелерибиздин, бардыгыбыздын. Ваджал хаята зиядатан ли фи кулли хайр. Күн сайын Алла Тааладан өмүр сурайлы. Я Алла, өмүрүмү көбөйтүп бер. Жакшы иштерди кылыш үчүн. Жөн эле, я Алла, көп жашайын дей бербей, жакшы иштерди кылыш үчүн көп жашайын деген сөздү кошуп коюн. Күн сайын, я Алла, эртеңки жашоом, бүрсү күнкү жашоом жакшылык менен толо болсун. Жакшы Аллага жаккан амалдарды кылайын. Пайгамбарыбызга жаккан амалдарды кылайын. Элге пайдалуу, өзүмө пайдалуу, ахиретиме пайдалуу амалдарды кылайын. Ошон үчүн мен жашоому көбөйтүп бер, жакшы иштер. Ар бир жакшы иште мен жашоому көбөйт. Жакшы сөздөрдө, жакшы амалдарда, жакшы иштерде менин жашоому көбөйтүп бер. Ошондой адам көп жашаса лайыктуу. Жакшы иштерди көп кылган киши көп жашаса лайыктуу.
Vaj'al mauta rahatan li min kulli shar. Ertеби кечпи баары bu dünyadan кайта турган күн бар. Мен бирөө 100 жылдан кийин кайтабы, бирөө 50 жылдан кийин, бирөө 30 жылдан кийин, бирөө 10 жылдан кийин, бирөө 10 айдан кийин, дагы бирөө андан жакын, андан узак. Бирок кайта турган күн анык эле. Бу дүйнө кала турган дүйнө эмес, ачык эле. Өтө турган дүйнө, кете турган дүйнө. Кала турган дүйнө тиякта. Бирок ошого алдына ала акылдуулук, алдына ала данышмандуулук кылайлы да. Кандай? Келеткенде Алла Субханаху ва Таала, я Алла, мага өлүмдү бардык жамандык нерселерден рахат кылып бер. Өлүмдү рахат кылып бер. Өлүмдү мага азап кылып бербе. Өлүм мага келет, бирок ошол өлүмдү Алладан сурап рахат кылып бер. Важ'ал маута рахатан ли мин кулли шар. Эмнеден рахат десеңиз, жамандыкты. Жаман иштерди кылбай, жаман иштерге кабылбай, бирөөнүн жамандыгы мага тийбей, ушундан я Алла мени эс алдыр. Мага рахат кылып бер деген сөз. Ошон үчүн туугандар, бул касиеттүү дуада пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөткө болгон жолдомосу бар. Демек, дин менен жашайлы, каниет менен жашайлы, ахиретти унутпай жашайлы, жакшы иштерди кылып жашайлы, жаман иштен сактанып жашайлы. Кандай деген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кээде мындайда буйрук берип бизге жолдомолорду көрсөтөт. Кээде дуасы аркылуу бизге, дуа аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолдомолорду айтат. Кайсы нерсе маанилүү, кайсы нерсени биз Алладан сураш керек, кайсы нерседен сактанууну сураш керек, кайсы нерседен жетиш керек, аракет кылыш керек. Мына ушулардын бири мынандай. Дүйнө сыноо дүйнө. 24 саат сыноодобуз. Алла жакшылык менен да сынайт, жамандык менен дагы сынайт. Түндөсү дагы, күндүзү дагы сынайт. Берип дагы, алып дагы сынайт. Жараткан Алла Тааланын пендесибиз, бу дүйнө сыноонун казаны. Ким дүйнөгө келсе, сыноонун казанына чык. Сыналбастан туруп чыкпайт. Албетте ар бир инсандын сыноосу ар түрлүү. Байлардын сыноосу өзүнчө, аялдардын сыноосу өзүнчө, бийлердин сыноосу өзүнчө, кулдардын сыноосу өзүнчө, алымдардын сыноосу өзүнчө, жаштардыкы өзүнчө, ар бир адамдын сыноосу өзүнчө. Жараткан Алла Субханаху ва Таала сынайт. Ошо сыноодон ийгиликтүү өткөнгө пайгамбарыбыз үлгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямда Алла Таала айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Чындыгында силер үчүн Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын жашоосунда эң чырайлуу үлгү бар, эң чырайлуу өрнөк бар. Силер пайгамбарыбызды Алла Таала ушундай кылып жараткан. Үлгү кылып жараткан, өрнөк кылып жараткан. Төрт тараптан тең, бардык учурда да. Гүлгөндө дагы, ыйлаганда дагы, ден соолукта дагы, ооруганда дагы, курсак ачта дагы, токто дагы, үйдө дагы, сапарда дагы. Макулбу? Достор менен да, душмандар менен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адам заттын мырзасы туган. Ааламга райым болуп келгендиктен бизге ушундай райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келген да. Мына ошо райымдуу жашоону үйрөнөйлү дагы, бири-бирибизге райымдуу болуп жашайлы. Пайгамбар ушуну үйрөттү. Адамдарга райымдуу бол, айвандарга райымдуу бар, өлүктөргө райымдуу бол, тирүүлөргө райымдуу бол. Өзүңө эң биринчи райымдуулукту өзүңө башла, өзүңө райым кыл. Өзүңө райым кыл. Күнөө кылбай. Өзүмө кантип райымдуулук кылам? Өзүңө райымдуулук кылган жол, күнөө кылба. Мына ошо өзүңө райымдуулук кылганың ошо. Өзүң зулумдук кылба. Алымдар айткан, адам өзүнө зулумдук кылат экен, кантип десе күнөө кылып дейт. Күнөө кылган сайын өзүңө зулумдук кыласың, райымсыздык кыласың. Ошого сен таярлап атасың өзүңдүчү.
Жоқ. Күнөөдөн тооба кылайлы, күбөнөн таштайлы, келатса качайлы, андан сактанайлы. Жараткан Алла Тааланы сыноосо, дүйнөдө жакшылык менен да, жамандык менен да сынайт дегендей. Ошон туугандар, Алла Таала баарыбызга шанс берди. Алла Таала ахиретине даярданыш үчүн баарыбызга ушундай көптөө эле жашоо эмес, ошончо ушул жашоону бир татыктуу, таза, бирибизге пайдалуу болуп, бирибизге жакшы сөздөр менен, жылуу сөздөр менен, жумшак сөздөр менен бирибизге ырайым кылып жашаганга аракет кылайық. Буга бардыгына пайгамбарыбыздын альхамдулилля жашоосу сакталган. Кыямат күнгө чейин бул жашоону эч ким жок кыла албайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашоосу Аллага эң сүйкүмдүү жашоо. Хидаятка толо, нурга толо, ырайымга толо, бакытка толо жашоо. Эң сүйкүмдүү жашоо Алла Таалага пайгамбарыбыздын жашоосу. Алла Субхана ва Таалага эң жакын Мухаммад Расулулла. Алла Тааланын эң сүйкүмдүүсү Мухаммад Расулулла. Адамзаттын эң билимдүүсү, эң баатыры, эң данышманы Мухаммад Расулулла. Эң берешени, жоомарты Мухаммад Расулулла. Эң таквасы Мухаммад Расулулла. Адамзат. Ошончо пайгамбарыбызды карап жашайлы, пайгамбарыбызды угуп жашайлы, пайгамбарыбызга баш ийип жашайлы, пайгамбарыбыздын айтканын аткарып жашайлы, бергенин алып жашайлы, тыйгандан тыйылып жашайлы, пайгамбарыбызды сүйүп жашайлы, пайгамбарыбызга жакындап жашайлы, пайгамбарыбызга салават айтып жашайлы. Алла Тааладан пайгамбардын шафаатын сурап жашайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык адамзатка үлгү. Соодагерсизби? Все. Бактылуу соодагер кандай болуш керек? Пайгамбарыбызды издесеңиз табасыз. Сиз атасызбы? Бактылуу ата кандай болуш керек? Пайгамбарыбызды карасаңыз табасыз. Сиз баласызбы? Бактылуу бала кандай болуш керек? Пайгамбарыбызды карасаңыз табасыз. Сиз күйөөсүзбү? Бактылуу күйөө болуш үчүн пайгамбарды карасаңыз табасыз. Кошунасыз, бактылуу кошуна болуп, пайгамбарыбызды карап табасыз. Бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адамзаттын мынакей бактылуу боло турган жолун алып келди. Дүйнөдө дагы, отурумдук дүйнөдө дагы, түбөлүктүү ахиретте дагы. Эки дүйнөдө тең кемчилдиксиз бактылуулуктун жолун пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын алып келген дини ал бир топ амалдарды өзүнө камтыйт. Ишенимдер деген бар. Жүрөктүн амалдары, ишеним. Дененин амалдары бар, ибадаттар деген бар. Акчанын амалдары бар, мал, мүлктөр бар. Малкы, адеп, ахлак бар, мамиле бар, толук мүнөз, жашоо тиричилик бар. Ошонун эң маанилүүсү ишенимдер. Аллага ишенебиз, кантип ишенишибиз керек? Буну айтып берген. Пайгамбарыбызга кантип ишенишибиз керек? Алланын тарабынан түшкөн китепке кандай ишенишибиз керек? Алла Тааланын периштелерине кандай ишенишибиз керек? Алланын тагдырына кантип ишенишибиз керек? Жана Алла Тааланын ахирет, кыямат күнүндө дайындаган ошол күнгө кандай ишенишибиз керек? Биздин сабагыбыздагы ахирет ааламына ишенүү. Ахирет ааламына ишенүү ошол ишенимдердин бири жараткан Алла Таалага жолугуу. Аллага жолугуу акыйкат. Аллага жолугуу бир топ жерлерде, учурларда болот. Эң биринчиси өлөр замат жолугу. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла дагы ага жолукканды жакшы көрөт. Ким Аллага жолукканды жек көрсө, Алла дагы ага жолукканды жек көрөт. Өзгөчө өлүм учурунан алдын адамга кичине ушундай сезим келе баштайт. Бул дагы жакшы нерсе. Капыстан өлгөн бул чатагыраак нерсе да. Тоба кылбай калышы мүмкүн, билбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн Алла Тааладан күтүлбөгөн жакшылыктарды сураш керек. Күтүлбөгөн жерден келген жамандыктан пана тилеш керек. Күтүлбөгөн жердеги жакшылык кубанычтын үстүнө кубаныч кошот. Күтүлбөгөн жерден келген жамандык кайгы үстүнө кайгы кошот да. Бул жаман нерсе.
Күтүлбөгөн жерден келген жамандык бар го, бул жаман нерсе. Адам кичине ооруп, кыйналып, тияк-бияк болуп, анан дүйнөдөн кете турган болсо, бул жакшы нерсе. Көп тооба кылат, көп дуа кылат, насааттарын айтат, кичпейли болот, истигфар кылат, Алладан кечирим сурайт, ахиретке даярданат, аламды көр, Алла неаматтарына шүгүр кылат, өтө көп пайдалары бар мунун үчүн. Айда жөн эле кетип атып эле, Кудай сактасын, тып өтүп өлүп калса, бул чата. Успет этпей калат да. Даярдыкка, тообага эч нерсе успет этпейт. Ошон үчүн любой время келип калышы мүмкүн да өлүмчү. Ошого адам баласы өзүнүн жашоосуна эле таяна бербей, ден соолугуна, акылына, күчүнө, сулуулугуна таяна бербей, Аллага таянып, Алладан коркуп, келип калышы мүмкүн. Ошого даярдана жүрөйүн деп жашаш керек. Ошого даярдана жүрөйүн деп. Ла илаха иллаллах. Андан кийинки жолугу албетте кабырдан тирилгенден кийин Махшар деген майданга барганда ал жерде жолугу. Таразада жолугу бар. Сырот көпүрөсүндө жолугу. Түбөлүктү бейишинде көрүү дагы ал жерде түбөлүктүү да. Алланы көрүү дагы бар. Бейиште неаматтардын ичинде түбөлүктө калуу дагы бар. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала мындай дейт: Ölümden keyin de Allah'a joluğu meselesinde. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. Jana sizler jardam suragıla sabırdуулuk jana namaz menen. Allah Taala özü aytып атат. Allah'dan jardam suragıla sabırdуулuk jana namaz menen. Meyli ырыскыга болсун, ден соолукка болсун, хидаятка болсун, динге болсун, душманга каршы болсун, ийгиликке жетүү болсун, душманга үстөмдүүлүк болсун, бактылуулук. Кыскасы айтканда, бардык сиздин кандай оюңуз бар дүйнө ахиреттин жакшылыгына Алладан жардам сураңыз эки жол менен. Сабырдуулук менен намаз. Мынакей намазды берди, жардам сураш үчүн берди мынакей. Allah'ını estep, Allah'ın farzı, ошонун бири мынакей жардам суроо. Намаздын ичинде өтө көп пайда, бири Алладан жардам ала турган жол ушу. Намаз аркылуу. Алланын жардамы намаз аркылуу түшөт экен да. Дүйнөнүн жакшылыктарына дагы, дүйнөнүн жамандыктарынан сактанганга дагы намаз аркылуу Алладан сура. Я Алла, бирөө мага зулумдук кылып койбосун, бирөө мени адаштырып койбосун, бирөөгө мага надандык кылып койбосун. Бирөө мени жаман нерсе окутуп койбосун. Бирөө мени жаман көзү мага тийип калбасын. Бирөөнүн жаман сугу тийбесин мага. Бирөөнүн жаласы тийбесин мага. Бирөөнүн кесепети тийбесин мага. Кандай деген толтура биз билген, билбеген, көргөн, көрбөгөн жамандыктар толтура турганда. Ошолордун бардыгынан Алладан жардам сурайлы. Алла ошолордун жамандыгынан сактады. Эмне менен? Намаз аркылуу. Намаз. Денеме жамандык келбесин, рухума жамандык келбесин, мүнөзүмө жамандык келбесин. Муну дагы дүйнөнүн дагы ахиреттин жамандыгы, кабырдын жамандыгынан Алладан пана тилеп жардам сурайт. Намаз аркылуу. Албетте сабырдуулук менен сабырдуулук. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Бул намазчы Алладан корккон адамдарга жеңил экен да. Алладан ким коркпосо, ага намаз окуу өтө кыйын. Өтө оор, машакаттуу, кыйын. Ким Алладан корксо, ким Алланы тааныса, жаратуучусун тааныса, жаратуучусун сүйсө, эртеге жолукканга, кубанычта жолукканга үмүтү болсо, анда намаз окусун анда. Намаз менен тургандар. Алла Таалам ошон үчүн элүү мал фарыз кылган да. Жакшы көргөн себебинен. Акимус салата ли дикри. Силер намазды тургузгула, мени эстеш үчүн. Демек, намаздын максаты Алланы зикир экен. Алланы эстеш үчүн биз намаз окуйбуз. Намазды карасаңыз, башынан аягына чейинчи бир дагы кичинекей
Участок жоқ Алланы естебеген. Аллаху акбар, субханак Аллахумма, ауду, бисмилля, альхамдулилля, амин. Любой сүрені қараңыз. Аллаху акбар, субхана раббиял азим, сами Аллаху лиман хамида, ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من كل شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني التحيات لله اللهم صل على محمد ربنا آتنا Assalamu aleykum. Oy o başından ayağına çeyin bir kişine uşunçalık. Uçam qanday boş jayı жоқ Allah'ını istebegen. Qarasanız başından ayağına çeyin polni Allah Taala istedi. Oşun için Allah Taala aytdı. Aqimus salata li zikri. Tilimiz aytып атат, бирок мээбиз, жүрөгүбүз башка жакта болуп атат. Маселе ошол жерде болуп атат. Tilimiz окуп атканга мээ менен жүрөктү подключение кылыш керек болуп атат да. Ошол эле кичине кошулуп кетсе эле иш вообще башкача болот да. Ошону кошконго аракет бизде слабый болмоду. Тил айтып атат, жакшы бардын окуп, жаттаганы кетип атат. Бирок мээ дордойдо болуп атат да. Ака контейнерден чыгып тияктан жүрөк жайлоодо дагы бир машалла бир капкаяктагы нерселер. Ушуларды тияк бияка кетирбей, так подключение берсе, бул намаз эми бөлө. Ушул намаз арамдан тышта токтотот. Ушул намаз абийирсиз иштерден, кылмышкерликтен, арам иштерден бардыгына токтото турган ушул. Ушул намаз адамды оңдойт, ушул намаз адамдын руханиятын жаркылдатат да. Ушул намаз Алла менен байланыштырат, ушул намаз. Именно ушул намаз Алла менен байланышты бекемдейт тургандар. Ушул намазга Алла Тааланын жардамы түшөт. Ушул намаз кабырдан нур болуп толуп берет ушул намаз. Мына ушул намаз жараткан Алла Субханаху ва Таала сизге бизге машалла эң чырайлуу достун өңүндө кылып берет. Бетибизге урбайт. Сен намазды кордодуң, намазда сени кордосун андай болот. Ушул намаз точно бейиштин эшигин ачат да. Качан кошкондо, подключение болгондо. Айтып атат, ушундай намаз адам буну оор сезбейт. Кыйналып окубайт. Намазды сүйүнүп окуш керек. Намазды жыргап окуш керек. Намазды рахаттанып окуш керек. Намазды шашылбай окуш керек. Намазды берилип окуш керек. Намазга дитин коюп окуш керек. Намазды аракет кылыш керек. Шандуу, жандуу кылганга аракет кылыш керек. Намазга убакыт бериш керек. Маани бериш керек. Көңүл буруш керек. Анан ушу намаз биздин жашообузду оңдой турган ушу намаз болот. Кембагал болсок деле жашообуз оңолот. Кандай абалда болбойлу. Намазын оңолгон адамдын жашоосу оңолот. Дүйнөлүк эмес, кабырда жашоосу да оңолот, ахиреттеги жашоосу да оңолот. Аллага ант ичип айтса болот. Ошон үчүн келиңиздер, намазыбызга азыркындай бир маани берейли. Ошого намаз эч кандай оор болбойт. Мунафыктарга намаз кыйын. Мунафыктарга намаз кыйын. Турса эле намазда жалкоолонуп турушат. Алар жамаатка келиши кыйын. Оор, кыйналат. Намаз адам сүйүп окуса кантип ал кыйналбайт ал. Айтып атат андан кийин алладина ядуннуна аннахум мулaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Намазды ушинтип коркуп окуган адамдарга намаз жеңил, алар бекем ишенишет. Өз роббилерине жолукканга бекем ишенишет. Якин дейт, икан. Мынакей ушу сизде, менде ушу барбы ушу ишеним? Мен жаратуучума сөз жолугам деген. Ушуга бекем ишеним керек. Мени илахим, жаратуучум, мага ырыскы берүүчүм Алла Таала сөз жолугам бекем ишенишет.
Жана кыямат күнү кабырдан тирилгенден кийин ага кайтып барууга ишенишет. Алла Тааланын алдына кайтып баруу бар. Wa annahum ilayhi raji'un. Жана алар ага гана кайтуучулар. Ушуга бекем ишенгендер. Абу Хурайра радıyallahu anh'dan rivayet var. Müslim Şerif'te Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kaçan Müslüman pendenin canı çıkkanda iki perişte geledi eken. Anı oturguzat eken. Gebirlerinde aytat, jiparjit menen gelişetiler. Asman eğleri aytat, ruhun tayyiba. Oho, kanday jiparjittangan, kanday taza pakiza ruh deydi eken. Caat min qibalil ard, cer taraftan geldi deydi. Cer taraftan geldi. Sallallahu aleyk ve ala cesed. Allah'tan rahimi olsun sizge. Dep. Aleyk ve ala cesed. Cana denege. Dep bunu Allah subhanahu wa ta'ala anan kötörü olup kötü. Kuday saktasın, kapırdın canı çıkkanda sası degen. Anan ağa nağalat aytat eken asmandagılar. Aytat eken ruhun habisa. Ne degen sasık. Bulgangan ruh detkende. Caat min qibalil ard, cer taraftan geldi. Abu Hurayra radıyallahu anh aytkan, faradda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem roytatan kanat aleyhi ala anfihi hakata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday sasık jit çıgat eken, kapırdın canı çıkarganda Peygamberimizin kolunda kişine mınday şunda dasarmalığa okşuş demeye olgan ki materyal. Mınday kılıptır da. Aytarım. Adam jaman jit bolganda eме кылып каласызбы? Колуңузду тососуз. Же дасармалыңыз болсо, дасармал, же башка бир нерсе, кандай нерсе болсо деле мынтип каласызбы? Пайгамбарыбыз да ушинтип тоскон экен да. Bir hadiste Abu Hurayra radıyallahu gelet İmam Ahmed'in rivayetinde Peygamber zaten innel meyyite tahduruhul melaike. Taraf durunuz. Ölük öç mına deyip mına eğimi canı çıkayın degende perişteler gelip dedi. Bu başka perişteler. Bizden amalımızı жазған perişteler daima ele canımızda alçı. Her bir sözünüz, her bir kıynalganınız, her bir zikriniz, duanız al жазыла берет. Сактоочу периштелер, алдын артында турган периштелер, шайтандан сактап турган периштелер, алар дагы жанында. Андан сырткары бизге көзгө көрүнбөгөн, жанды чыгарганга дайындалган периштелер келет экен да. Ошон үчүн айтылат мынерде, иннал майта тахдурухул малаика. Fa idha kana rajulun salih, эгерде бул оңолгон киши болсо, rajulun salih, иманды оңолгон киши деп салих деп оңолгондо айта кандай? İşenimi oң. İbadаты оңолгон. Мүнөзү, кылык мүнөзү оңолгон. Мамилелери бардыгы. Оңолгон киши болсо кандай болот дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат. Калу ошо периштелер айтат экен да. Не дейт? Ухруджи айятухан нафсу тайyiba. Келип туруп, бу жанын чыгарып атканда айтат экен. Эй, таза жан, чык денеден дейт экен да. Азыр эми адам дегенде не? Эки нерседен турат да. Дене, жан. Экөөнү биргенде мынакей адам. Макулбу? Экөөнү ажыраганда майит деп коет, өлүк да бул. Туруп деп коет орустар, Адам несе бул туруп да ал. Şu azı ajıray elek de, azı ajıray elek. Bul maşallah bergen möөнөттү жакшы өткөрдү да. Allah bergen möөнөттү 60, 70, 80 yıl kança olsa candan azırak bu. Bul жакшы өткөрдү. Aram nerselerden özün saktap жүрdü. İbadatты kılıp, Allah'ını istep, Allah'a şükür kılıp, elhamdülillah moynundağı milletті atkarıp жүрdü. Bul oşu arqılı ruhu tazanan. Tarat algan sayın ruhaniyatı, namaz okugan sayın ruhaniyatı, zikir kılgan sayın, tövbe kılgan sayın, istiğfar kılgan sayın, Kur'an okugan sayın, bunun ruhu pakiza, jiparjıttı. Taptaza ol. Oşun üçün de perişteleri aytat eken. Ne deyt eken? Uhruci ayyatuhan nafsu tayyiba. Taza can, çıkkın deyt eken. Kanat fil cesedi tayyib. Taza denede eğlen deyt eken. Taza can, taza denede olçu da. Bul gusul menen жүргөн dene, bunu kıç. Bul istinca menen жүргөн dene. Bul darat menen жүргөн dene bul.
Bunun denesi jönөкөй дене эмес. Bunun kolu uğurluktan saqlangan дене. Казинонун барып кумар ойногондон сактанган дене. Арак кармаган кол эмес bunun колу. Путу уğurlukка баскан пут эмес, каракчылыкка баскан пут эмес bunun кол. Bunun denesi de таза болчу bunun кол. Таза денеде таза жан. Ошону айтқан. Таза денеде элең, ey таза жан. Сен таза денеде элең, таза жан. Чыккын эми дейт бул. Булар кичпейилдик менен айтат экен. Сураныч иретинде айтат экен. Бул эртеге боло турган нерсе баарыбыздын башыбызда. Эгерде ошого биз карап умтулсак, тазалыкка. Анда Кудай кааласа мына пайгамбарыбыздын айтканы бардыгы келет да, ушунун бардыгы. Барлык ушу сөздөрдү угабыз да. Иншалла, иншалла. Агар азыр пока бизде мөөнөт бар, ошого мүмкүнчүлүк бар, колдонушубуз керек. Анда эмне дейт экен? Ухруджи хамидатан. О, мактоого лайыктуу болуп чыккын дейт экен, сен карачы. Машалла. Дүйнөдө шайтан дагы бар эле, напсы дагы бар эле, тегереңиң бардыгы күнөөлөр толтура эле. Ушунун бардыгына сен каршы күрөшүп, мактоого татыктуу болгон рухсун сен. Ne için? Allah'ın kulçuluğunu kıldın. Allah'ın buyruğunu atkardın. Oroza tut dedi, oroza tuttu. Zekat ver dedi, zekat verdi. Acığa var dedi, acığa var. Namaz oku dedi, namaz okudu. Gusul kıl dedi, gusul kıl. Taharat al dedi, taharat al dedi. Geçir dedi, geçirip. Kişpeyli ol dedi, kişpeyli ol. Bardığın Allah'ın buyruklarını atkar. Çın söyle dedi, çın söyle. Adiletli ol, adiletli ol. Rahimli ol, rahimli ol. Kaniyetli ol, kaniyetli ol. Gayratlı ol dedi, gayratlı ol. Oho, mınandayga aytat eкен экинчиси не дейт экен? Ухруджи хамидатан. Ey таза рух, сен макталган абалда чыктың дейт экен. Карачы. Ким? Алла буну мактайт. Алланын периштелери буну мактайт. Ошондой абалда чыккан. Ва абшир би раухин ва райхан ва роббин гайри гадбан дейт экен. Куш кабарлуу болгон, сага кубаныч, сага куттуу болсун. Эмне? Раух ва райхан. Бактылуулук. Саңа ушундай бактылуулук. Саңа рахат. Саңа бейпилдик менен. Раух райхан. Ва роббин гайри гадбан. Жана ачууланбаган Рабб. Саңа Алла Тааланын ачуусу жок. Алланын каары жок. Алла разы болгон, макталган абалда чыккын деп периштелер ушинтип айтат экен. Муснад Ахмадда келет. Абу Хурайра разыяллаху анху риваятында эстетип коеюн. Мынандай келип пайгамбарыбыз айткан, ушундай кылып периштелер келип чыгарат экен, айтат экен да. Периштелер түшүп келипчи. Мынандай кош кабарларды өлүм учурунда эле буга берет да. Буга эч кандай коркунуч болбойт, эч кандай кыжалатчылык болбойт бугачы. Тескерисинче буга сүйүнүү болот. Угуп туруңуз эмне? Фала язалу юқалу лаха хатта тахруж. Ушинтип азыркы сөздөрдү кайталай беришет экен периштелер. Айта берген барып анан кийин жаны денесинен ажырап чыгат экен да. Сумма ю'ражу биха ила сама. Кийин ошол жанды асманга көтөрүлүп алып чыгып кетет дейт. Жанды асманга чыгат экен. Асман жака көтөрүлөт экен. Биз жан чыкканды деле көргөн жокпуз. Эми жан чыкканы көрбөгөндөн кийин асманга көтөрүлгөнүн көрөбүзбү? Мына жаныбызда турган көрбөсөк, я. Адамдар асманда дронду көрө албай жүрөт азыр. Самune. Demek ki buna ki canımızda şu can çıkandan ki Peygamber dedi asmana alçak dedi. Feyestaftihu leha feyuqalu man hada. Ki asmandan eşik açırat eken bu gaye. Anan aytat eken asmanda eşik açkandan keyin asmanda perişte menen dolu. Buga ne dep aytılат? Man hada. Bul kim deydi eken. Feyuqalu fulan. Ağa жооп берилет экен периштелер, жанды алып кетип аткан периштелер паланча деп атын айтат экен. Фаюқал ошондо периштелер айткан мархабан маша биррухи таййиба. Хош келипсиң, таза жан дейт экен. Хош келипсиң, пакиза жан дейт экен. Кана фил жасади таййиб, таза денедеги болгон таза жан. Удхули, анан айтат экен. Удхули хамидатан. Мактоого лайыктуу болуп асманга кириңиз дейт экен. Ва абшири би раухин ва райхан ва роббин гайри гадбан. Жана куш кабарлуу болуңуз, бейпилдик менен, рахат кубаныч менен, жана Роббуңуздун ачууланбаганы менен дейт.
Неменен? Робуңуздун ачууланбаганы менен. Анан айтат: فلا يزال يقول لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، يعني السماء التي يتجلى الله سبحانه وتعالى له فيها. Ушинтип көтөрүлүп кете берет экен. Биринчи асман, экинчи асман айтылып, ушундай периштелер буну күтүп алып, ушундай жакшы сөздөр менен коштоп кете берип, жараткан Алла субханаху ва таала өзүнүн райымын чача турган жерге барат экен да булчу. Бара разияллаху анху риваят келет, Муснадта бул дагы хатта юнтаха биха иля самаи сабиа, 7-нчи асманга чейин көтөрүлөт деген. 7-нчи асманга чейин руху көтөрүлөт экен муну кочу. Bir rivayette yetecellel mu'min bil liqa'i fi zalikal mawtin. Mına oşol jayda jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala rayını çeçet buğa deydi da şu joluqqanda. Эми Кудай сактасын, жаман адам болса кандай? Намаз окубайт, алдайт, Аллага шүгүр кылбайт, Алланы эстебейт, Алланын нематын тааныбайт, же Алладан коркпойт, же Алладан үмүт кылбайт. Кылганы күнөө, арам, алдайт, сүйлөгөнү, текебет, бардык күнөөнүн башында рожулу су дейт буну. Ушуга айтат экен да, бул эми руханияты өлдү да бул. Күнөө кылган сайын караят. Күнөө кылган сайын адамдын жүрөгүнө дак, кара дак түшөт. Руханияты караят, күнөө кылган сайын адамдын руху сасыйт. Сизге, бизге билинбеген менен күнөө кылган сайын адамдын руху сасык болот. Өзү адамдай сасыган нерсе жок өзү турат. Адам өтө тезине болот. Жөнөкөй иттин өлүгү, башканын өлүгү муну якта эле калат да. Алла сактасын. Хадистерде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адам жалган сүйлөгөндө, оозунан ушундай сасык жыт чыгат дейт. Периштелер жанында тура албай, bir milге чейин качып кетип калат дейт. Ошончо усакка чейин качып кетип калат дейт. А бизге билинбейт. Адамдар бири-бирин алдаса, алдап жалган сүйлөгө билинбейт. Периштелер. Демек сасыктыгына. Ошон үчүн күнөөлөрдө сасыктык бар. Ал эми таат ибадатта алхамдулилlah жыттуулук бар. Мына жерде айтат экен, сасык, жыттанган жан чыккын дейт экен. Сасык денеде эйленсен дейт экен. Истинжаны билбесе, гусул таараты билбесе, намазды билбесе, сасык денеде эйлен дейт экен. Ухруджи айятухан нафсул хабиса, канат фил жасадил хабис, ухруджи дамиматан. Макталган эмес, тигинин жанын макталган, Алла мактаган. Бул эми жамандалган. Периште да жамандаган буну, Алла дагы жамандаган, күнөө кылган сайын жамандаган, күнөө кылган сайын Алланын аразы түшкөн, ошондой абалда чыккан. Ва абшири би хамимин ва гассак. Эми сага куш кабарлап не менен? Ийриң менен, кайнаган суу менен, кайнак суу менен сени куш кабарлайбыз дейт. Дозоктун суусунун кайнаганычы страшный экен да. Жакындатканда эле, пока келилек бетинечи, жакындатканда эле бети шылынып калат дейт. Ушунчалык ысык, ушунчалык кайнап. Башына койганда шыпырылып калат дейт. Чачпайт, бир эчтеке кылса. Ийриң, кан каралаш ийриң, гассак деп калат. Мына ошондойду ичирет экен да. Аллахым баары сактасын. Өзү өтө жаман. Кыскасы айтканда, ушу сөздү айта берет экен, жаны чыкканга чейин. Кийин анан буну да асманга алып чыгат экен. Асмандын эшиги ачылсын дегенде алар айтат экен, ким бул дегенде паланча дейт. Бул келбей эле койсо болмок экен. Ла мархабан бин нафсил хабиса. Бул ушу сасык, бузуку, ушундай бир күнөөкөр жанга булар кош келсин деп айтуу өзү туура келбейт. Кош келсинге бул лайык эмес дейт экен да. Ла мархабан дейт экен да. Кош келбепсин дейт. Канат фил жасада хабис. Жаман денеде эле. Эми да кайткын дейт экен. Саңа асман эшиктери ачылбайт дейт. Андан кийин ана кабырга кайтарып, кайра алып келин дейт экен. Кандай болбосун, риваяттерде келет, андан кийин булардын
Кайсы жакка алып барып кандай азап болот, Алла алам. Ибн Касир рахматулла алейх айткан, жана Насаи, Ибн Мажа, булардын баардыгы ушул риваят келтирген ушул. Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде мындай дейт тугандар: "Калла ида балагат ат-тарaqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idin al-masaq." Карачы Кур'ан-ы Каримде Алла Таала мен кыяматты жалганга чыгаргандар, андай дебегиле, эч кандай андай дебегиле. Эсиңерде болсун ал. Жараткан Алла Тааланы жалганга чыгарбагыла, кыямат жалганга чыгарбагыла. Качан балагаты тарақия дегени, качан жан, рух барго алкымга келгенде. Алкымга келгенде. Ошондо айтылат экен, вакила ман рaq. Кыйла деген айтылат. Ким айтат ага? Десе, инсан же периште. Инсан айтат экен, ким дем сала тургандар барбы? Акелчи дем салла, мынады кыйналып атат. Башка нерсе карай албайт. Рах деп дем салгандай. Дем салуучуну айткан чакырбачы дем салсын. Деп ушундайлар барбы деп айтат. Вадан аннахул фирак, эми бул бекем ишенет. Болду. Баягы мурда угуп калчу эле манча-мынча, дүнүйө менен коштошо турган күн келген турбайбы деп ишенип калат экендер. Үй бүлө менен коштошо турган күн, мал мүлк менен коштошо турган күн, байлык менен коштошо турган күн, достор менен коштошо турган күн, тугандар менен коштошо турган күндү бекем ишенип калат экен бул эмне деп? Ваданна аннахул фирак. Болду. Эми фирак, коштошуу бекем ишенет экен бул. Алкымга келип калды. Коштошконго бекем ишенет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адам баласы тобанын эшиги ачык. Тобанын эшиги ачык, тоба кабыл боло берет. Адамдын жаны алкымга жеткенче. Ушуга чейин тоба кылса, тобанын эшиги ачык, Алла кечиримдүү. Эгер ушул жерге келгенден кийин тоба кыла турган болсо, тоба кабыл болбойт. Ман лам югаргир деген хадисте сөз келет. Пайгамбарыбыз айткан, тоба кабыл боло берет. Капырдын тобасы да кабыл болот. Эгер ошол алкымга келгенге чейин эле, өлгөнгө бир күн калды, бир саат калды, тугандар. Капыр дагы эгерде тоба кылып иманга келе берсе, бейиштен жай алат. Эртеби кечпи, бейиштен жай алат. Ошондой эле кандай гана күнөөкөр болбосун, көнчүн. Ошол дагы эгерде бир саат мурда же бир минута мурда тоба кылып берсе, алкымга келгенге чейин элечи. Болду, анда бул тобасы кабыл. Эгер ага чейин үлгүргөн эмес да, ошол учурда тоба кыла турган болсо бүттү. Анын тобасы кабыл болбойт. Капырдын иманы кабыл болбойт. Мусулман күнөөкөрлөрдүн тобасы кабыл. Экинчиси, Пайгамбарыбыз айткан, күн чыгыштан чыкканга чейин тоба кабыл боло берет. Чыгыштан дейм да, батыштан. Батыштан чыкканга чейин. Жалпадан ошол убакта жашап аткандардын, эгер бул жактан чыгып калгандан кийин бүттү экен уже. Тобанын эшиги жабылды. Эми андан ары эч кандай бир иман келтирсе, иманы кабыл эмес, тоба кылса, тобасы кабыл эмес. Бул жагым нары эми жаап коет экен эшикти Алла Таалам, нары кыямат кетет. Ла иляха илlalloh. Демек, бул жерде Алла субханаху ва таала эскертип атат бизге. Бизге мындай сокку, кагуу менен айтып атат. Издажир айюхал акил. Эй акылы бар инсан. Эй акылы бар инсан. Бүгүнкү күндө сен бузукулукта, адашууда, бекапарлыкта токтоткон муну деди. Мындан тарткын өзүңдү. Бузукулук кылба. Адашууда кетпе. Бекапар жашаба. Бекапар дегени Алланы унутуп, ахиретти унутуп, өлүмдү унутуп жашаба сен. Сен ошол күндү эсте. Кайсыл күндү? Качан жан алкымга келген күндү. Калла ида балагаты тарақия. Ошол күндү эстейди.
Вакила маррак. Айта турган адамдар жанында отырғанда туғандары, шериктері, достары айтып қалады екен, бұны ушундай абалында, оор абалында көргенде, дем салғанды шақыршы, бір дем салсыншы біреуге. Бір шүф күф қылып қойсын біреуіне дейді. Ушул орыннан шипа таап кетсинчи. Азыр кыйналып атат. Кыйынчылыгы кетсинчи деп. Вакила маррак деп. Же болбосо периштелер айтат экен, кээ-биринечи, буну рак деген экинчи мааниси, ким буну асманга көтөрүп чыгып кетет деген сөз. Периштелер. Вакила маррак, ва периштелер айтқан, ким буну асманга алып чыгып кетет? Кайсы периштелер асманга алып чыгып кетет? Алла адам өлүм учурунда, өлүм төшөгүндө эки түрлүү периште келет. Малаикатур рахма, малаикатун адаб. Райымдуу периштелер келет жанын чыгарганга, же азап периштелери келет жанын чыгарганга. Эгерде имандуу, таква менен жашаган болсо жашоосунда, сөзсүз райымдуу периштелер келет жанын алганга. Таза жанды райымдуу периштелер. Ошон үчүн айтат, вакила маррак деген мааниси, экинчи мааниси ушул. Периштелер кээ-бирин айтат экен, буну кайсы периштелер асманга көтөрүп чыгып кетет? Райымдуу периштелерби же азап периштелерби дейт. Эгерде капыр болсо, же фасык, фажыр болсо, Кудай сактасын, Аллахын өкүмүн талкалап жашаган болсо, пайгамбардын сүннөтүн тебелеп жашаган болсо, ахиреттин унутуп калып жашаган болсо, Аллага шүгүр кылбай жашаган болсо, арамдан башын көтөрбөй жашаган болсо, билип койсун. Анда азап периштеси. Ошон үчүн мына жерде айтып атканы, малаикатур рахма, ам малаикатул адаб. Кимиси келет? Хатта я'мура Аллах субханаху ва таала ахадахума бидалик. Аллах таала экөөнүн бирөөсүнө буйрук берет экен. Не дейт экен? Бар. Райымдуу периштелер, силер алып чыккыла жанын дейт экен, же азап периштелер, силер алып чыккыла деп Алла буйрук берет экен. Кимисинен демек. Ошон үчүн мындай сөз бар да, кандай жан, ошондой периште. Жаныбыз, биздин руханиятыбыз кандай чалы күнөөдөн сак болсо, узак болсо, ошого жараша периште. Канчалык күнөөгө баткан болсо, ошого жараша периште. Болду. Башкача эмес бу жерде. Ошон үчүн айтылат, кандай жан, ошондой периште. Ва назиати горко, ва нашитати наштон. Периштелер капырлардын жандарын өтө катуу азап менен чыгарат. Ва нашитати наштон, бул периштелер момундардын рухтарын өтө жеңил чыгарат. Сыртына киши кыйналып, деп ооруп аткандай көрүнгөн менен, алар руху аябай жеңил чыгат. Бул Сахih Бухариде, Сахih Муслимде Абу Саид Худри радиллаху анхудан риваят келген хадисте бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, демек вакила маррах деген тафсиринде ким буну алып чыгып кетет деген, кайсы периште буну алып чыгып кетет деген, ошол лайыктуураак дейт да. Адамдар биринчи эмне деди эле? Вакила маррах, ким буга дем салат деп өтүкпү? Андай да маани бар. Экинчиси, ким буну алып чыгып кетет? Ушуга тастыктап, бекемдеп, маанилерин коштоп келген Бухари Муслимдеги риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силерден мурда деген бир адам болгон экен, ал 99 кишини өлтүргөн экен. Куранда эмне дейт? Бир адамды өлтүрүү бүткүл адамзатты өлтүргөндөй. Бир адамды сактап калуу бүткүл адамзатты сактап калгандай. Караңыз. Демек, адамды канын төгүү бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Адамдын канын сактап калуу бул эң улуу сооптордун бири. Бул сооптордун. Ошо хадисте бир киши мурунку заманда 99 кишини өлтүргөн экен. Анан бир эсине келип калган экен да. Мен ушу жаман иштерди кылдым, эч бир жакшы ишим жок. Бирок тооба кылсам, тообам кабыл болобойбу деп тынчсызданып отура албай кой бир адам издеп, жол көрсөтүү үчүн издеп чыккан экен. Рахиб деп айтылат. Рахиб деген яны абид.
издеп барса бир аябай ибадат кылган киши бар экен, ал алым эмес. Бирок көп ибадат кылган киши да. Ошого барып айтыптыр. Мен тоба кылсам Алла Таалам тобамды кабыл кылабы? 99 киши өлтүрүп алганмын. Десе, сен 99 киши өлтүрсөң, тобаң каяктан кабыл болсун деп койгон да. Илимсиздиктен жооп берген да. Аны кошуп өлтүрүп 100 кылып койгон. Дагы отура албай, тынчсызданып, кыйналып, дагы издеп чыккан жол. Анан бир алымга адамдар айткан, мен жооп билбейм сени. Паланча айылда бир алым бар, ошодон сура деген го. Барып, ошол алымга жолуп анан айткан экен, Азирет, мен 100 киши өлтүргөн кишимин. 100 киши өлтүрүп алгам. Мен эгерде тоба кылсам чын жүрөктөн, тобам кабыл болобу? Дегенде о киши айткан экен, өтө жаман иштерди кылган экенсиң, бирок тоба кылсаң, тобаң кабыл болот деген экен да. Карачы. Чын жүрөктөн кейип Алладан кечирим сурасаң, тоба кылсаң, тобанын эшиги ачык, тоба кабыл болот деп айткан экен. Ошондан кийин бул тоба кылып, бирок бир шарт менен айткан экен, сен жашаган жери бар го, айыл. Ал жерден көчүп кет деген экен. Ал жер бузукулук, арам кылган адамдар жашайт, ал чөйрөнү ташта. Мына ал жакта ыймандуу, таза адамдар бар, ошол айылга көчүп кетип кал. Дегенде макул деп, бул баягы ыплас, бузуку, арам жашаган адамдардын айылында ошол жашаган да, таштап жолго чыгат да. Орто жолго келгенде Алланын кудуретин караңыз. Бул жака да жетпейт, бул жактан да чыккан, орто жолго келгенде ажали келип калат. Bunun canını alış gerek. Bunun canını alganга gelgende iki türlü perişte geledigen. Azap perişteleri daha geledigen, rahmat perişteleri daha geledigen. Canı biz alıp ketebиз депчи. Anan айтат rahmat perişteleri айтат бул тоба кылып келаткан болчу. Ошон үчүн биз bunun canını alıp кетишибиз керек. Azap periştesi айтат бул 100 адам өлтүргөн. Эч бир жакшылык кылган эмес. Bunun canını biz alıp ketişibиz керек деп, бул эки тараптан периштелердин топтору талашып калат экен. Талашып калганда Алла Таалам үчүнчү периштени адамдын шекилинде жөнөтүп туруп, чечүүчү кылып жөнөтөт экен. Булар аны айтат экен, ошо адам сен мындай кылгыла. Силер эки жакты метрлеп өлчөп келгиле. Кайсы айылга жакын болсо, ошол жанын алып кетсин периштелер. Эгерде мына жакшы айылга, ыймандуу айылга жакын болгон болсо, бул периштелер, райымдуу периштелер алып кетсин. Эгерде күнөөкөр айылга жакын болсо, анда азап периштеси алып кетсин дейт. Чечимди. Санап келсе, Аллаху акбар, риваятта келет, bir карыш ыймандуу айыл бар го, жакшы адамдардын. Ошол жака жакын болуп кеткен да. Сразу буну алып кеткен периштелер. Кейбір жерде де bir karış emez, bir sövmeyçe деп айтат. Bir sövmeyçe. Кейбір риваятта bir kökürökçe дейт, kökürök. Кандай дейт биздин устазыбыз айтып берет эле, Монон Назыр Рахман сап, дамат баракатухум. Ушуну мен Аллахумма салли ала Мухаммад 99-жылы уктум эле. 26 жыл мурда да. Ушу хадистичи. Мындай деп айтып берген да. Баягы жан алып атканда акыркы демди ушул жакшы айылга, ыймандуу айылга карай чыгарып калган экен да деминчи. Bir көкүрөк эле ошол жака жакындап калган экен да. Санап келгенде точно болгон, bir көкүрөк гана бул жака чыгын райымдуу периштелер алып кеткен. Рахмат периштелер алып кеткен жанычы. Демек ушул хадистен да биз билсек болот. Вакила маррак дегендин мааниси кайсы периштелер буну асманга алып чыгып кетет деген мааниде. Bir rivayette mınандай деп айтылат экен. فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فقط. Allah Taala tigi айылга буйрук берген экен. Караңыз. Сен узагыраак бол. Күнөөкөр айыл. Жаныма ортодо алынып атпайбы?
Бұл айылға бұйрық берген екен. Сен жақынырақ бол депчи. Анан келді. Bir qarış жақынна. Фаважадуху ан тапты дейді. Иля хадихи бұл жақшы айылға ақырабы бешіп bir qarış. Bu janna алып кетті дейді. Демек, ажырай тұрған күн келеді екен мынаке. Валтафати саақу бисаақ. Балтыр балтырға тигенде. Иля роббика яума идинил масаақ. Ошол күні сен Роббыңа қайту масаақ ошол жаққа айдап бару бар дейді. Қалу жоқ бұл жақта. Yani tusaqu ila Allah Teala ve ila hukmi ahkamil hakimin. Жаратуучу Allah Subhanahu ve Teala danışmanların danışmanı, buyruk berүүчүлөрдүн buyruk berүүчүсүнүн өкүмүнө айдалып барат экен. Бул аят тугандар кээ-бир алымдар өз айтат, башаратул муъмин, момунга куш кабар. Ким Алла Таалага жакшы күмөн кылып жүрсө, жана билсе, эртеби кечпи мен Аллага кайтып барам. Алланын райымы ачуусунан алдында дегенге. Жана ошондор ва индар лил кафир, кафирга да коркутуу, ахиретке ишенбегендиги үчүн. Bir rivayette İmam Ahmad Bara İbni Azib radıyallahu anh'dan getirir. Bara İbni Azib degen sahaba. Biz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilen birge ansarlardan bir kişi öttü dağı. Ansarlar degen Medine'de yaşaganlar. Oşonun janazasına çıkıp barsak, Fantahani'nin kabırga vardık. Al yerde kabır kazılgan eken. Peygamberimiz oturdu, biz de tekerегinde oturduk. Biz on çıkpay, kıymıldabay, başımızda kuş kongonday. Bir dağı лишний движение yok. Ушундай oturduk deydi. Peygamberimiz kolunda bir çubuk var ile deydi. Oşo менен жермегемде урганча oturup ondan keyin başım götürdü deydi. Farafa rasa. Anan aytdı. İstaidu billahi min adabil kabr. Ey! Sizler kabır azabından Allah'dan panahat dileyin dedi. İki yolu, üç yolu şusuna aytdı. Andan ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü ulantıp mınday dedi. Kaçan momun pende, imandı insan, dünyadan üzülgöndü, ahiretke cüz döngöndü, perişteler asmandan düşödegen, nurlu, bidul vücuh deydi, cüzlerinde nur jayılgan, çaçıragan, uşunday perişteler düşödegen. Ka'anna vujuhahum ash-shams deydi. Allah'ın yüzleri şu gündün nurundan nurlu olan perişte çıtkende. Canını algangaç. Cana alar men birge kepin bolatken, beyiştin kepini deydi. Ma'ahum kafanun min akfanil cennet ve hanutun min hanutil cennet. Beyiştin adam ölgönde hanut degen mındayda kafur degende atırlar var da. Oşonu içine suyup koyat da. Mınday çet memleketlerde mesela Türkiye'de var, Saudi'de var, Pakistan'da var. Janaza oşo adam ölgönde atay uşunday özünün atırı satılat da ölükö. Çıpar jıttangan atır bolat. Peşenesine suyup koyuş gerek. Sajda kılgan jerlerineçi. İki alakanına, iki dizesine, iki putuna degende. Tiyak bak demeye oldu. Abuğa beyişten oşo kepindi perişleri alıp çötügen. Cana dar emesin atırım olsa beyiştin atırından alıp çötügen. Hatta yeclisu minhu maddal basar anı cennet oturat egen. O gözün kayçağa jetkigen için oşoğa çeyin tolu oturat egen. Anan suma yeci melekul maut andan keyin ölüm periştesi gelet eken. Al başını aldığına oturat eken. Yeclis inde ra'si başında. Bilesi de can çıkkanda putçaktan çıkıp gelet. Dayınan ki başlıktan çıkıp da. Oşun için adamın gözü ölüm periştelerini içe koştap kalat. Çekşeyip kalat. Oşun için adam uzak tutkanda tuğanlar birincisi talqin degen var. Adam ölüm töşөгүндө olup esinden gelip ketip otkan uçurlarda kalime aytıp turuş gerek. Ne aytıp turuş gerek gene? Mınday da La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Öte katı emas, öte akırın ortaço aytıp turuş gerek. La ilahe illallah'ını ayt, la ilahe illallah'ını ayt dep aytbaş gerek. Jön ele la ilahe illallah dep. Ayt desen o kıyın uçurda çok da verse sen oşo güve ol kalma kıyamatın. Şundasın mı? Ayt dep aytpa. Jön ele kaytalap duraver. La ilahe illallah al esine gelgende oğup kalsa kaytalayın. Boz kaytalabasa ne straşlı. Bir jolu la ilahe illallah deverdi. Sırası toktatayım. Hem büttü. Hem un çıkpayım.
Пайғамбар айтқан, кимдин акыркы сөзү ла иляха иллаллах болсо, ага дозок арам түбөлүктү бейиш вачип болот. Bir риваяттарда келет, кимдин биринчи сөзү ла иляха иллаллах болуп, эң биринчи сөз, эң акыркысы ла иляха иллаллах болсун. 1000 жыл жашасын, Алла Таала андан сурак албайт деген да. Биринчи сөз дейт, ошон үчүн балага, нәрестелерге эң биринчи чыгып атканда папа, нана, баба, сабаны токтотуп эле биринчи ла иляха иллаллахны үйрөтүш керек. Биринчи ла иляха иллаллах, Алла деген сөздү айтсын, анан башкасын ата-патасын айтып берет экен. Ошондой сөз болсо, экинчи акыркы ушундай болсо, 1000 жыл жашаса да андан сурак болбойт деген, албайт деген. Карачы. Акыркы сөз айтылдыбы? Эми унчукпайбыз болду. Эгер аны айтканга чейин акырын айтып турабыз. Ла иляха иллаллах, ла иляха. Эгер акыркы сөздө ла иляха иллаллах деди, андан кийин мага суу берчи, паланча балам каякта, кызым каякта, анда кайрадан айтыш керек ла иляха иллаллах. Чындасызбы? Что бул сөздөн кийин дүнүйө сөзү сүйлөнбөй ошодон өтүп кетсе, өтүп кетти. Эгерде ничего эмес, эч кандай коркунучу жок да. Эгерде бул сөздө ла иляха иллаллах айткандан кийин дагы мага суу керек эле, чыгып тургула, свет өчүргүлө жаса кыйналып атам ана мына десе, андан кийин кайрадан кайталап турушубуз керек болот. Чтоб акыркы сөз болсун да. Акыркы сөз болсун. Кайсы сөз болсун э? Ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Мен каяка эмне айтып аттым, мына башка кетип калдым го. Жан чыкканда бут жактан деп атпайбызбы? Буту муздап. Мына жактан кылып чыгат да, ошончо көздүн экинчи кыла турган ишибиз эгер жан чыккандан кийин көзүн жууп коюш керек. Көзүн эмне коюш керек экен? Жумдуруп коюш керек да. Мына эки жактын үстүнөн кармап, акылын укаласаңыз, көзү жумулат өзү. Хорошо? Ачылган бойдон калып калбасын да. Кийин ачылган бойдон калып калганда, бая жууганга киргенде, кепиндегенге киргенде, же болбосо коштошконго киргенде коркуп кетишет да. Кичине коркунучтуураак болуп калат. Ошон үчүн ысык учурунда көзүн жумуп коюш керек, акырын. Мындай эле, мындай кылса жумулуп калат өзү. Алланын фазыл жардамы мененчи. Колдорун эме болуп калган болсо, ысык учурунда жакшынакай мынакей өзүнүн денесине мына коштотуп, мына коюш керек. Буттарым болсо эки бармакты бириктирип коюңуз. Азыр катып калганда мындай болуп калат да. Ошондо акырындан бириктирип коюңуз. Эки бармакты бириктирип хотя бы тизеси менен дагы колдорун түз кылып, баштан көзүн жумуп, эгер жаак менен ачылган бойдон калып калса, кайра алда кичине мындай, кичине коркунучтуудай болуп калат да. Макулбу? Ошон үчүн иншалла муну жаагын кичине көтөрүп, оозуну ачылып калган болсо жаап, анан бул жактан акырын байлап коюш керек. Кийин аны гусул алганга чейин кыла турган иштер ушулар болот да. Түшүнөсүзбү? Андан чочулабай, андан коркпой эле бисмилла деп жакшынакай кылып коюш керек. Адам баласыбыз, баарыбыздын башыбызда бар. Буну айтып коюшубуз керек. Эртеби кечпи ушундай болуп калат. Жаман айтпай жакшы жок дейт кыргыздар. Так. Эмне келдик эле? Мынакей өлүм периштеси баш алдына келет экен дагы. Ошол жерден анан айтат экен. Фаякулу айятухан нафсу таййиба ухруджи иля магфиратин миналлахи ва ридван. Таза рух, пакиза рух, чыккын. Алланын тарабынан кечиримдүүлүгүнө, разычылыгына, Алланын кечиримдүүлүгүнө чыккын, разычылыгына чыккын деген мынандай жакшы сөздөр менен коштолот. Ушундай сөздү периштелер баарыбызга айткан насип кылсын, амин. Бизде баягындай жаман сөз менен эмес, бизге жакшы сөз керек турат. Адамдын жакшы сөзү канча пайдалуу, жаман сөзү канча зыяндуу. Периштеники тамаша эмес да. Буну билип коюңуз, ишенип коюңуз. Периштенин сөзү тамаша эмес. Кубанычы өтө кубанычтуу, коркутуусу Кудай сактасын. Кийин анан буну жаны кандай чыгат айтайынбы? Фатахруджу тасилу кама тасил катра мин фи, яни мин фами сиқади бисахулат ва рифқин деген. Мына. Кийин буну жаны азыр айтып атпайбы? Алланын кечиримдүүлүгүнө, разычылыгына чыккын дегенде ушундай жеңил чыгат экен жаны. Кандай чанаштан сууну, чанаштын оозун ачып туруп сууну кой бересиз го, ошондой чыккандай. Жосы сүттү деле, кымызды деле, суюктук, жидкий нерселерди ошол идиштин оозун ачып туруп кой берсеңиз, сиқа деп коет, мында чана ачты.
Qanday жеңіл шығады, қиналбай. Құдды мұшында шығып кетеді деп айтқан. Фаяхудаху малакул маут. Өлім періштемін алады екен. Аны жерге таштабай деген. Көз ермеймше да жерге таштабай деген. Бири-бирине ошо кепинге орогон бойдан атырга себингенен бойдан алып чыгып кетет дейт ошо бойдан. Субханаллах. Асманга көтөрүлүп, периштелердин кайсы жамаатынан алдынан өтпөсүн, периштелер айтат экен, ой, кандай таза рух, кандай жыпар жыттанган рух деп аларчы айтат экен да. Ма хадихи ар-руху таййиба, ма хадихи ар-руху таййиба. Бул эмне деген керемет, ушундай пакиза рух деп айтып турушат экен да. Анан кийин ошентип кимдики деп сурап атса, фаяқула айтат экен, паланча баласы паланчаныкы бул дейт экен. Кимдики бул таза рух дегенде, паланчанын баласы паланчаныкы деп дүниеде анын эң жакшы аттары менен айтат экен да. Дүниеде сизде кайсы жакшы ат жагат эле сизге? Адамдар сизде кайсы жакшы, эң жакшы атыңыз менен апаңыз эмне деп эркелетет эле? Же аялыңыз эмне деген жакшы сөз менен айтат эле? Же балаңыз сизге кайрылганда кайсы? Кыскасы айтканда айтып атат пайгамбарыбыз: би ахсани асмаихи аллати кану юсамунаху биха фид дуnya. Бу дүниеде жакшы, эң чырайлуу ат менен атып чакырат экен. Ушинтип дүние асманына кийин ал ачылат, кете берет. Ар бир асманда ал ошого жакын периштелер жок, коштоп турат экен дагы, акыры 7-чи асманга чейин чыгат экен. 7-чи асманга чыгат экен. Анан Алла Таала айтат экен: "Уктуби китаба абди фи иллиин." Менин бул пендемдинче китебин иллиин деген жери бар. О тугандар, угу Алла. Периштелер рух эки жакка барат. Иллиин, сиджин деген бар. Кандай жерлер бар экен? Бул ааламдан башка аалам да. Кече мен бир инилерим бир суроо берип атат, ошо барзах боюнча кандай представление деп. Биз эненин ичинде бу дүйнөнү представить эте албагандай, бу дүйнөнүн ичинде барзах ааламды представить эте албайсыз. Пайгамбар айтканы, ошого ишенип ыйман келтиребиз да. Эненин ичинде айтса, бу жакта асман бар, күн бар, охо, мындай айвандар бар, мындай жин шайтандар бар, мындай инсандар бар десе, ишени кайсы бир жомакты айтасың. Анын ичинде только боор бөйрөктүн тегереги да ал. Ал эмне билет? Куд ошондой бул дүйнөнүн ичинде биз тиякты түшүнбөйбүз. Биздин акылыбыз өтө аз кичинекей. Акылыбыз өтө аз биздики чам. Ал ааламды түшүнгөндө каяктан бир? Биз бири-бирибиздин акылыбызды түшүнбөйбүз азыр. Бири-бирибиздин акылыбызды көрбөйбүз. Жөн эле айтып коебуз, бул акылдуу киши экен деп. Акылын көрдүм, каяктан билесиз сен? Мен билем да депчи. Көрбөйсүзбү кылган иштерин деп, как будто акылдын ишин көрүп анан туурабы? Бүгүнкү күнгө чейинчи мына окумуштуулар, менмин деген окумуштуулар менин составын изучать этишти. Граммын изучать этишти. Ар балакет, бирок иштегенде баш иштебей коюшту. Баш жетпей койду. Кантип иштейт ме? Вообще баш жетпей койду. Жоса Алла Таала ошо бир тамчы суудан ошо мен жат там берип койсоң Алла Таалага, бир тамчы суудан ошондой мен жаратып иштетип койгонун. Ага, биздин сиздин акылыңыз жетпейт ал. Бул чоң башка нерсе бул. Вообще улуу, ал чексиз болду. Мейли. Кандай болот экен? Мына ушундай айтып атат. 7-чи асманга чыгып Алла субхана ва таала айтат экен, иллиинге жазыла дейт мынаке. Пакиза рухтар бара турган жер иллиин. Ибадат кылган, өзүн арамдан сактаган, таквалыкка умтулган, бирөөнүн акысын жебеген, зулумдук кылбаган, Алланын нематына шүгүр кылган, Алланын сыноосуна сабыр кылган, bunday ruhlar jayı иллиинде болот, иллиинде. Кудай сактасын Алла Таала. Эгерде шайтан менен дос болуп жашаган болсо, залым болуп, бирөөнүн акысын жеп, бирөөнү кордоп, бирөөнү талкалап, кичине убакыт. Алла Таала Куранда айтат, залымдар ойлобосун Алла бекапар экен деп. Алла Таала билбей эле турат, көзөмөлдөбөй эле турат, көрбөй эле турат, укпай эле турат, байкабай эле турат деп ойлобосун дейт Алла Таала. Макул, ошон үчүн бирибизге зулумдук кылбайлы, бирибизге жамандык кылбайлы турганда, колубузду тартайлы жамандыктан. Жакшылыкты кылайлы, жакшылыкка колубузду сунайлы. Проблема жок. Бирок жамандыктан. Сиджин деп болуп калбасын да биздин рухубуз. Сиджин деген азаптала турган рухтардын эмелери. Кордук боло тургандар. Ва аидуху илал ард. Андан кийин Алла Таала аны буну 7-чи асмандан кийин кайра кайтарат дейт. Карачы, ушунун баардыгы секунд эле да.
Сөйтіп сұрақ қалыш керек та. Денені өзінің несін сұрайды? Қабырға уже көміп қойдық. Кетіп отады. Тоқта, отырғызады дағы. Денені қайра рухты салады, сұрайды. Ана айтып отады мына хадисте. Себептен жерге қайтарыла дейді. Алла Тағала айтады: "Фа инни минха халақтухум." Анткени мен ошо жерден жаратқанмын бұларды. "Ва фиха уидухум." Жерге қайтарамын аларды. "Ва минха ухриджухум таратан ухра." Жана бир рет мен аларды қайрадан шығарамын жерден дейді. Қала фатуад рухуху фи жасадихи. Кейін анын руху денесіне қайтарылады. Фаятихи малакан, екі періште келеді. Фа юджлисанихи, аны отырғызышады. Фаяқулан, анын айтышады: "Марраббук", ең бірінші бар. Роббуң ким деген биринчи суроо ушул болот тугандар. Сиз менен бизден денебизден рух ажырагандан кийин, биринчи суроо Роббуң ким деген суроо берилет. Периштелердин милдети ушу суроону сураганчы. Алла ушуга жоопту кылган. Биз жооп бергенге биз милдеттүүбүз. Ал сураганга ал милдеттүү, алар милдеттүү. Эко. Мункар накир, өмүрү көрбөгөнсүн, тааныбайсың, вообще эч жака жактан көрбөйсүң. Ошондой келет эко. Кадимкидей сурайт. Сурак дүйнөсүнө өтөбүз. Бу дүйнө жооп дүйнө. Тияк сурак дүйнө. Бу дүйнө жооп. Мир ответов. Тияк мир вопросов. Ошол жактагы вопрос, суроолорду, жоопту бияктан табыш керек. Бул жакта ответти жактан табыш керек. Тиякта бериле турган суроолорго жооп. Ошон үчүн мына жакта тургандар, Роббуң ким деген биринчи суроо. Атыңызды сурабайт, улутуңузду сурабайт, уруңузду сурабайт, угуп алыңыз. Сиздин кызматыңызды сурабайт, даже канча жашадыңыз, эмне болуп өлүп калдыңыз, канча бала таштап келдиңиз, званияңыз ким, кызыктырбайт. Ал суроо ал жакта вообще кызыксыз. Мына суроо берилет. Роббуң ким? Сени жоктон бар ким кылды, Бир тамчы судан саңа көздү ким берди? Мени кулак, өпкө, боор, бөйрөктү ким берди? Жоктон бар кылган, сени тарбия кылган, чоңойткон, кажетиңди бүтүргөн. Ошол заттын аты Роб деп айтат. Роббуң ким дегенде, бул айтат экен, Роббум Алла деп сразу эле жооп берет экен. Мен Роббум Алла деп жооп берет. Андан кийин анан экинчи суроо. Ма динук, диниң кайсы деп суроо берет экен. Бул айтат экен, дини ал-ислам. Менин диним ислам. Менин диним ислам. Исламда жашаса ислам деп айта алабы? Ал жердеги туугандар, ал жөнөкөй жер эмес да жер. Пайгамбарыбыз айткан, мен кабырдан да коркунучтуураак жер көргөн эмесмин деген. Коркунучтуураак жер көргөн эмесмин. Андан кийин айтат экен, ма хада ража аллази буайса фикум. Силерге жиберилген бул киши ким деп. Кээ бир риваяттарда ман набиюк, пайгамбарың ким деп сурайт. Кээ бир риваяттарда келет, туугандар угуп алайлы, пайгамбарыбыздын элесин алып келет экен. Элесин алып келет экен дагы сурайт экен. Ушул киши тууралуу эмне деп айтасың сен дейт. Сен оюң кандай бул кишини депчи. Эгерде бул дүйнөдө пайгамбардын сүннөтүндө жашаган болсо, сразу эле тааныйт экен, Мухаммадур Расулуллах дейт экен. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадур Расулуллах депчи. Жооп берет экен мына. Элес деген мындай да, баарыбыз азыр мына карап турабыз. Кечине бир 2 секундка көз жумуп апабызды элестетели. Элестеттиңизби? Сразу элеси келди да. Чыктыбы? Мээбизде бар да. Кудду пайгамбардын элесин алып келет экен да, эмне дейсиң ушу тууралуу дейт экен. Эйгиси алхамдулилlah Мухаммадур Расулуллах деп жооп берет экен. Болчу. Хува саллаллаху алейхи ва саллам, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Ана айтат экен, ва ма илмук. Сен буну Мухаммадур Расулуллахны каяктан билип алдың сен? Дегенде бул жагы карааты китаб Алла фа аманту би. Мен Алланын китебин окуп, иман келтиргем. Ва саддакту, жана тастык тагын. Ошондо фа юнади мунади минас сама, асмандан бир жарчы жар салат экен туугандар. Кандай жар салат экен? Ан садака абди. Алла Таала айтат экен да, менин пендем чын айтты дейт. Ана. Фа афришу фил жанна. Буга бейиштин төшөгүн салгыла дейт экен, кабырда. Жакшы жооп берди да. Эми бейиштин төшөгүн салгыла дейт экен.
Wa albisuhu minal janna. Beyiştin giyimin giygizgile buğa deyken. Waftahu lahu baba minal ilal janna. Jana buğa beyişke qaray bir eşik açıp koyuladi ekan. Kebir riwayatda mınday dep kelет. Ушунун бардығына жооп бергенден кийинчи буга ошо эки периште экен сол жакты кара деген да. Сол жакты караганда бирок периште канаттуу да. Канаты менен бир чапканда форточкадай болуп ачылат экен. İçinde караса дозок. Дозоктун ичиндеги азапталып аткан, кыйкырып аткан, бакырып өкүрүп аткан, от, ар кандай жаман азаптарды көрүп коркуп кетет экен да. Буну жаап коет экен. Эгерде сен мына үч суроого жакшы жооп бере албай калганыңда, сенин жайың ушул жерде болмок дейт экен да. Эми оң жакта кара дейт экен. Оң жакта мындай караса, да ушундай кылып канаты менен бир чоң. Ачса, бейиштин ичиндеги рахаттар, жыргалчылыктар, бейпилдиктер, бактыруулуктар, ана ошонун жытыбыга келе берет. Мына жердеги риваятта болсо, вафтаху лаху бабан илал жанна, буга бейишке карай эшикти ачып койгула дейт экен. Бул анан ошодон кийин угуп турабыз анан. Буга бейиштин дейт. Фаятихи мин раухиха, аны рахаты, жыпаржыты келе берет экен. Жана ага кабырдан ва юфсаху лаху мин кабрихи мадда басарихи, кабырдан көзү кайерге чейин жетсе, көрүүсүчү ошончолук кең кылынат экен кабыр аны. Я Алла, кабырдын тардыгынан сакта, кабырыбызды кең кыл деп калабыз го. Ана кабыры ошончолук көзүнүн кайерге чейин көрүүсү жетсе, ошончо кең кылынат экен. Ва яти ражул хасанал вач, бир чырайлуу киши келет экен. Бул эки периштеден башка чырайлуу киши келет экен да. Хасану сияб, өтө чырайлуу кийим менен. Тойибир рих, аябай таптаза жыпаржыттанган. Фаякул ана айтқан абшир биллади суррук. Сен эми кушкабарлап коеюн, сени сүйүндүрө турган нерсе менен. Хада яумука аллади кунта туат. Айтат экен мындай. Саңа вада кылынган күн ушул болчу дейт экен. Бул айтат экен, "Мананта, сен кимсиң өзү?" дейт экен. Бая киши. Сен кимсиң десе, ал айтат экен. Фа вajha alladhi yati bil khair. Мындай экен. Сен бул жүзүң ушунчалык жакшылыкты алып келген жүз экен. Кимсиң десе, ал айтат экен. Ана амалука салих. Мен сенин жакшы кылган амалыңмын дейт экен. Бу дүйнөдөгү кылган жакшы амалың эң чырайлуу кишинин өңүндө, аялга аялдын өңүндө, кишиге кишинин өңүндө, эң чырайлуу кийим менен, эң чырайлуу жыпар-жыттар менен келип ушундай деп айтат экен да. Сен кимсиң десе, анан кийин субханалла кушкабарласа, анан айтат экен, мен сенин кылган, бу дүйнөдө кылган жакшы амалың. Жакшы амал кайсы? Ал пайгамбарыбыз көрсөткөн амалдын бардыгы жакшы. Мейли ал Куран болсун, дават болсун, илим болсун, таквалык болсун, зикр болсун, кичпейилдик болсун, садака болсун, дуа болсун. Кыскасы айтканда мулардын бардыгы жакшы амалдарга. Анан айтат экен, фаякул абдул майит. Ошо өлгөн киши айтат экен, Робби акимис саа. Я Алла, кыямат күнү тургузчу, хатта аржа ила ахли. Үй бүлө бала чакама кайтайынчы дейт экен. Ушса да экен. Мынаке урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызга дүйнөнүн дагы ахиретине бактылыгын насип кылсын, амин. Кабыр азабынан сактасын. Мына ошо ахирет ааламына ыйман келтирүү, Куран, хадистеги нерселер, кабырда азап дагы бар, кабырда рахат дагы бар. Пайгамбарыбыз айткан, кабырды силер үйүп койгон топурак деп ойлобо ола. Бул же бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурларынан бир чукур. Кабыр күн сайын 5 жолу адам баласына кайрылат экен. Эй, мен үстүмдө жүргөн адам баласы, түз жөн жүр, жакшы жүр. Кучагыма келгенде жакшы мамиле табасың. Эгерде кутуруп жүрсөң, кучагыма келгенде жаман мамиле табасың. Анткени мен караңгылыктын үйүмүн, жалгыздыктын үйүмүн, коркунучтуктун үйүмүн, курт кумускан үйүмүн деп 4 нерсени айтат экен. Ушуну 5 жолу күн сайын кабыр адам баласына кайрылат экен. Күн сайын 4 нерсе айтат. Мен караңгылыктын үйүмүн, жалгыздыктын үйүмүн, коркунучтуктун үйүмүн, курт кумурсканын үйүмүн деп. Адам баласына айтат экен, карат. Мен үстүмдө жөн жаша. Кутурбай,
Allah'ın жерді жаратқан Allah'ın hükümüne karşı çıkpay. Asmanды көріп атасың, asmanды жаратқан Allah'a karşı çıkpa. Suсын içip atasың Allah'ın karşı çıkpa. Şamalından maşallah dem alып atasың. Жаратқан Allah Taala'nın şamalından karşı çıkpa. Nematların жеп atasың, көп құтырба, ibadat kıl. Özüңді emнеден жаралғаның, қачан жаралғаныңды unutpa. Emне үшін жаралғаныңды Құрандан izde. Emне seni күтіп тұрады ақиретте, Құрандан табасың бардығын. Бардық тұрғандар. İnşallah gelіңіздер. Эми Құдай сақтасын, пайғамбарымыз айтқан, егерде капыр инсан бола тұрған болса, дүниеден үзілгенде, ақиретке жүзденгенде, асмандан періштелер түседі екен, өңдері өте қорқынышты дейді. Қап-қара өңдер. Болғанда дағы өзінің дұрышта темірлері менен түседі екен алар. Отырғызып та өлім періштесі башына келіп тұрып, шыққын сасық рух деп тұрып. Allah'ın наразышылығын, Allah'ın açусына шыққын деп қиқына деген. Бұл денесін талқала өрет екен. Денесінен жан шыққан өте қиын болады екен. Ошол жерде бұның азаптары. Ең өліктер қандай сасық өлік, ошондай алып кетеді. Асман сасып кетеді дейді. Бұл қандай деген жаман рух дейді екен. Емне дейді, пәләнчаның баласы пәләнчаны дейді. Бұл кимдин ушу сасық руху десе, пәләнчаның баласы пәләнчаныкі деп, дүниедегі атаған ең жаман ат менен атайды екен. Ешек, айван, шайтан, жана билбейм да, не деген сөздер. Бардығын ушундай жаман сөздер менен атады екен.